Жума нурун окуялар менен назарыңыздарда Жума кайрык программасы. Саламатсыздарбы? Студияда Сама Жумакадыров. Өтүп бараткан апта бир топ жаңылыктар менен коштолду. Эмесе бүгүнкү программада сиздерге сунуштала турган окуялардын кыскача түрмөгү менен таанышып алыңыздар. Араб өлкөлөрүнөн ири инвестициялар. Президент Алмазбек Атамбаевдин араб өлкөлөрүнө сапары уланууда. Алдыда Катар өлкөсүнө расмий сапар калды. Кыргызстан кедей өлкөлөрдүн тизмесинде эмес. Дүйнөлүк каржы уюмдар Кыргызстанды жакыр өлкөлөрдөн чыгарганы бизге кандай артыкчылык берет? Кийинки жылы боло турган парламенттик шайлоо. Партиялар ирилешүүдө. БШК эл аралык тажрыйбаны колдонууда. Өкмөт акыйкат шайлоону өткөрүүгө киришти. Суроолорго БШК төрагасы Туйгунал Абдраимов жооп берет. Өзүбүздүн газ болот. Болгондо да көмүрдөн болот. Кызыл Кыяда көмүрдөн синтетикалык газ алууга болоорун адистер иликтеп чыкты. Заводдун курулушу качан башталат? Бул газдын кору канчалык? Биздин программадан кененирээк билесиз. Президент Алмазбек Атамбаевдин бул жумада араб өлкөлөрүнө расмий иш сапары башталды. Алгач Атамбаев Сауд Арабия королдугуна барды. Негизи эле кыргыз башчысынын араб өлкөлөрүнө жасаган биринчи расмий сапар экенин да белгилеп кетпесек болбос. Эки тараптуу алаканы жандантуу, инвестиция тартуу бул сапардагы негизги максаттардын бири. Натыйжада жыйынтыктар да жаман эмес. Алсак, Кыргызстан жана Сауд Арабия ири инвестициялык фонд түзмөй болду. Албетте, бул фонд Кыргызстандын экономикасын көтөрүү үчүн түзүлүп жатат. Ошондой эле мамилелер жакындашуу үчүн транспорт каттамын жандантуу зарыл. Буга байланыштуу аз убакыттын ичинде аба каттамы да ачылышы керек. Ананда дипломатиялык мамилелер жеңил болуш үчүн элчиликтин мааниси чоң. Ошондуктан сапардын алкагында Эр-Рияд шаарында Кыргызстандын элчилигинин имаратынын куруу жериндеги стелланын ачылышы болсо, Бириккен Араб Эмираттарынын борбору Абу-Дабиде Кыргызстандын элчилигин уюштуруу жарлыгына кол коюлду. Араб Эмиратында дагы эки тараптуу сүйлөшүүлөрдүн негизги темасы соода-экономикалык жана инвестициялык карым-катыштарды күчөтүүгө багытталды. Айта кетсек, бул иш сапарга дипломаттар 2 жыл тынымсыз даярданышкан. Сүйлөшүүлөрдө араб өлкөлөрү Кыргызстанды туруктуу инвестицияга, бизнеске ачык өлкө катары таанып алышты. Сауд Арабия жана Араб Эмираттарынан тышкары Атамбаевдин расмий сапары эми Катар өлкөсүндө да уланат. Бул жакта да бир катар маанилүү документтерге кол коюлушу күтүлүүдө. Атамбаев араб дүйнөсүн кантип ачты? Мирбек Молдакунов кененирээк маалымдайт. Бул президенттин расмий иш сапарына Тышкы иштер министрлиги 2 жыл тынбай даярданды. Буйруган күнү келип Кыргызстандын тарыхында президент Алмазбек Атамбаев биринчи жолу Сауд Арабиясына Бириккен Араб Эмираттарына расмий иш сапарын жасады. Ал эми Катар мамлекетине эртең бармакчы. Сауд Арабиясы менен Кыргызстандын ортосунда бир канча келишимдерге кол коюлду. Алар кирешиге үстүк салыгын салбоо, авиа каттамдарын ачуу, ошондой эле инвестициялык фонд түзүү боюнча да сүйлөшүүлөр болду. Алмазбек Атамбаев Абдалла Падыша жана аны Мурас Куршакзадалар менен жолугушууларды өткөрүп, соода-экономикалык мамилелерди күчөтүү керек экендигин баса белгилешти. Бүгүнкү күндө бизде болгон маалыматтарга ылайык 100дөн ашык мамлекеттин өлкө башчылары бул жака визит сурап, расмий болобу, жумуш сапары болобу сурап турган учуру, бирок ошого карабастан бул өлкөнүн падышасы биздин президентибизди өзү чакырып расмий сапарга өзү коноктоп, өзү жолугушууларды уюштуруп атканы жана ошондой эле падышанын өзү менен, падышанын мураскору менен жана падышанын мураскору менен да жолуккандыгы бул өлкөнүн эң жогорку деңгээлдеги башчыларынын биздин мамлекетке болгон берген мааниси жана ошондой эле мусулман дүйнөсү менен Кыргызстандын ортосундагы алаканын, араб дүйнөсү менен Кыргызстандын ортосундагы алаканын жаңы бир деңгээлге чыгышынын бир белгиси деп ойлойбуз. Сауд Арабия өзүнүн көңүлүн Борбор Азиядагы мамлекеттерге буруп жатканы байкалат. Серепчилердин айтымында ислам дүйнөсүнүн чордону болгон жана кара алтынга бай Сауд Арабиянын геополитикалык кызыкчылыктары бар дешет. В районе Персидского залива сейчас обостряется региональное соперничество между Саудовской Аравией и странами Персидского залива. Акыркы жылдары Сауд Арабиясы менен башка араб өлкөлөрүнүн атаандаштыгы бир жагынан күч алса, башка тарабынан Иран Ислам Республикасы бул өлкөнү кооптондурбай койбойт. Геополитикалык чакыруулар Кыргызстан менен Сауд Арабиясын эки тарапка тең пайда алып келе турган мамилени түзүүгө түрткү берип жаткандай. Кыргызстандын Россия, Кытай жана Америка мамлекеттеринин оюндарында өзүнүн орду бар. Ошол эле учурда Кыргызстанда башка коңшулары сыяктуу стратегиялык өнөктөштөрүнөн тышкары башка инвесторлорду издөөгө мажбур. Биздин өлкө мындай мамилелерде өзүнүн кызыкчылыктарын жогору коюуга тийиш. Эң башкысы инвестицияларды тартуу.
Алмазбек Атамбаев Сауд Аравияда болобу, Эмираттарда болобу, Кыргызстан ачык айкын саясат жүргүзгөн Орто Азиядагы туруктуу мамлекеттердин бири экендигин баса белгилеп жатты. Кыргызстан сейчас стоит перед вхождением в таможенный союз. Это уже как политически решенный вопрос. Но с другой стороны, мы все понимаем, что у России, возможно, будут некие небольшие, как бы сказать. Биз баарыбыз түшүнүп атабыз. Россия мунайга болгон баанын түшкөнүнөн улам АКШ, Европа мамлекеттеринин Россияга каршы киргизген санкцияларынан улам буга чейинки Кыргызстанга убадалаган жардамдарын толугу менен бере албай калышы мүмкүн. Ошол үчүн Кыргызстан стратегиялык өнөктөштөрүнөн сырткары башка да каржы булактарын издөөгө мажбур. Бул жагынан караганда Сауд Аравиясынын мүмкүнчүлүктөрү кенен. Бирок өлкөнүн кызыкчылыктарын, коопсуздугун унутта калтырбашыбыз керек. Кыргызстан араб өлкөлөрүнүн инвестицияларды көтөрүүнүн президент Алмазбек Атамбаев бизнес өкүлдөрү менен Соода өнөр жай палатасында жолукканда да айтты. Азыр Кыргызстанда эң жакшы закондор бизнесмендер үчүн, эң жакшы валюталык закондор. Bizde valuta genен кесир жүрөт. Эч кандай bizde ограничение, запрет жок. Биздин максат таптаза мамлекет кылуу, коррупциясы жок. Туура азыр темир жол жок. Темир жол мына биз декабрда ачып атабыз. Иранга чейин, Иран менен сиздерде проблема бар. Бирок ошол эле жүк ташый албасак дагы, мисалы каражатты иштетсе болот да, каражатты вагон менен ташыбайт да. Жолугушуунун аягында эки өлкөнүн Соода өнөр жай палаталарынын ортосунда ишкерлер кеңешин түзүү боюнча келишимге кол коюлду. Сауд Аравиясынын саясий жана бизнес өкүлдөрү Кыргыз президентинин бул жака келишин абдан кызыгуу менен күтүп жатышкан экен. Улуттук банктын башчысы бизнес өкүлдөрүнө абдан кенен маалымат берип кетти. Кыргызстандын мүмкүнчүлүктөрү жөнүндө бизнес өкүлдөрү көбүнчө туризм, тоо кен, суу энергетика жана курулуш тармактарына кызыктар экендерин билдиришти. Рият шаарында Алмазбек Атамбаев Кыргызстандын элчилиги курулуучу жерге да барды. Айта кетсем, Сауд Аравиясына болгон иш сапарынын аягында Алмазбек Атамбаев жана башка делегациянын мүчөлөрү Мекке шаарында умра кечи ажылык амалдарын аткарышты. Ага чейин президент Мадина шаарында Мухаммед пайгамбардын мечитине барып намаз окуп дуа кылды. Сауд Аравиясынан учуп Кыргызстандын биринчи борту Бириккен Араб Эмираттарына келип конду. Абу-Дабиден Алмазбек Атамбаевди Араб өлкөсүндө жасап жаткан расмий иш сапар уланды. Аба майданынан президенти, энергетика министри Сухаил Мухаммад Фараш Аль-Мазруи баштаган делегация тосуп алды. Расмий бөлүктүн негизги жөрөлгөлөрү Муштиф сарайында уланды. Бул жакта Абу-Дабинин мураскор шахзадасы менен президент эки өлкөнүн гимндерин угуп, аскерлер менен саламдашты. Эки тараптуу сүйлөшүүлөрдүн негизги темасы соода экономикалык жана инвестициялык карма-катнаштарды күчөтүүгө багытталды. Были обсуждены вопросы. Дубайда ушул дем алыш күнү эки өлкөнүн ортосунда 4 чоң келишимге кол коюлуусу күтүлүүдө. Алар негизинен экономикалык мүнөздө. Негизги экөөнү белгилеп кетсем, бул кош салык төлөөдөн качуу жана инвестицияларды коргоо жөнүндөгү макулдашуулар. Бул базалык документтер. Алар келечекте Эмират инвестицияларын Кыргызстанга тартууга мүмкүндүк берет. Мындан тышкары биз тараптан дагы 2-3 келишимге кол коюу сунушталууда. Маалымат үчүн айта кетсем, Бириккен Араб Эмираттары федеративдик монархия, 7 эмираттан түзүлгөн, ар бири өз алдынча кичинекей мамлекет. Элдин саны биздикине окшош, 5 миллионго жакын. Экономиканын негизги кирешеси кара алтындан түшөт. Мунайды сатып аяган араб өлкөлөрү бизнести кантип жүргүзүш керек экендигин абдан жакшы өздөштүрүшкөн. Шаарларын көрктөндүрүүгө, каражаттарын аябагандыгы көрүнүп турат. Абу-Дабидеги асман тиреген имараттар кишинин көз жоосун алат. Жергиликтүү калктын айтымында эң төмөн деген айлык маяна $2,5 түзөт экен. Мына ушул өлкө менен алаканы күчөтүү максатында президент Алмазбек Атамбаев Бириккен Араб Эмираттарында Кыргызстандын элчилигин ачуу боюнча жарлыкка кол койду. Ал эми Катар мамлекетинде кыргыз делегациясы эртең көчүп бармакчы. Мирбек Молдокунов, Алтынхан Бабаев, Коомдук биринчи канал, Жума кайрык. Президент Атамбаев бул жумада Коомдук каналга да интервью берип жатып, бир маалыматты ачыктады. Маалым болгондо өлкөбүз мындан ары кедей деген өлкөлөрдүн катарынан чыкты. Президенттин белгилөөсүндө цитатаны келтирели, быйыл расмий түрдө бизде ошол эле Дүйнөлүк банк, чет элдик финансылык уюмдар кедей мамлекеттин тизмегинен Кыргызстанды чыгарып салышты. Мындан ары Кыргызстан кедей мамлекет эмес, цитатанын аягы. Демек, акыркы жылдары кылып жаткан эмгегибиз Кыргызстанда эле эмес, дүйнөлүк каржы институттары тарабынан да бааланып жатканы сүйүндүрөт. Дүйнөлүк банк демекчи, анын өкүлү Александр Кремер өзүнүн интервьюсунда акыркы 4 жылда жасалган иштерге башка өлкөлөр да, Кыргызстан өзү да ишенбей келгенин белгилеген. Топ жараар ийгиликке Кыргызстандын жетиши акыркы жылдардагы жүрүп жаткан иштерден экенин кошумчалаган.
Чындыгында акыркы жылдары Кыргызстан өнүгүүнүн жолуна түшкөнүн жашыруу максатка ылайыктуу эмес. Андан көрө мындан 7-8 жыл мурда эле Кыргызстандын деңгээли кандай болуп жатканын эстесек, кедей өлкөлөрдү каржылаган ХИПИК деген уюмга киребиз деп финансы министрибиз баш болуп демилге көтөргөн жылдарыбыз эсибизден кетелек. Кедей өлкөлөр тизмегинен чыкканыбыз Кыргызстан үчүн эмне берет? Эл аралык уюмдар Кыргызстанга насыя берүүдө кандай талаптарга өтө баштайт? Элиза Нурматова кененирээк изилдеди. Аламдагы 200дөн ашык мамлекеттин 30га жакыны өз элин камсыз кыла албаган жакыр өлкө катары таанымал. Аларга дүйнөлүк деңгээлдеги ири уюмдар, колунда бар мамлекеттер түрдүү гуманитардык жардам жана жеңилдетилген каражаттарды берип колдоо көрсөтөт. Экинчи жагынан ал мамлекеттердин аброю да эл арасында жарды мамлекет катары таанылат. Президент Аскар Акай Шакаев 15 жыл президент болуп жүрдү. Ошондо мен улуттук сат комитетте төрага болуп иштеп аткам. Биз түздөн-түз тапшырма алып атканбыз да, Кыргызстанды мындай абдан жакыр мамлекет катары көргөш керек, дүйнө жүзүнө себеби бизге көбүрөөк жардам керек депчи. Анан бир четинен жанагындай жардам көп болгону менен Кыргызстанды бир топ баягы дүйнө жүзүндөгү мамлекеттер эчтекеге жарабаган мамлекет, өнүккөнгө жарабаган деп ошондой бир жанагы Конго, Эфиопия, Сомали, Никарагуа деген бир абдан мындай начар мамлекеттердин жанына коюп атты да. 23 жыл аралыгында кедейлик көз караштан арылып, өлкөнүн кадыр баркын көтөрүүгө бир да жолу аракет болгон эмес. Тескерисинче, Акаев маалында билим берүү, айыл чарба жаатындагы жанданууларды жашырып, кедейбиз деп каражат суранган мезгили болсо, Бакиевдин учурунда ХИПИК программасына кирип, тышкы карыздын кайсы бир бөлүгүн кечүү аракеттери көрүлгөн. Башкача айтканда, Бакиевдин маалында Кыргызстан кедей өлкө экенин ачык айтып, дал ушундай жарды өлкөлөрдү каржылаган ХИПИК программасына кирүүгө да ашынышкан. Убакыттын өтүшү менен мунун баары жолго коюлуп, азыркы тапта Борбор Азиядагы демократиялык жол менен багыт алган мамлекеттердин бири болгону талашсыз. Иликтөөлөрдүн жыйынтыгына карасак, өлкөдөгү унаалардын жана колдонулган уюлдук телефондордун саны башка мамлекеттерге салыштырмалуу бир топ жогору. Башка жагынан бизде жетишкендер көп да, жолдорубуз бар, байланыш жакшы. Мисалы, жеңил машина боюнча биз СНГ мамлекеттердин ичинде мен ойлойм биринчи орундардан бири болуп эсептелебиз. Уюлдук телефондор. Ошонун бардыгы болуп аткандан кийин биз эми өтө эле мындай жакырчыл мамлекет деген болбойт, себеби жакырчылык мамлекетке да мамиле башкача да. Мен ойлойм бизде эле жанагы дүйнөдө 200дөн ашык мамлекет бар, жок дегенде берки 100 мамлекеттердин арасына кирүүгө мүмкүнчүлүгүбүз бар, биз ошого тырыш керекпиз да. Жакында эле Дүйнөлүк банк бардык мамлекеттерди 4 классификацияга бөлүп, жаңы аналитикалык иликтөөсүн жарыялады. Анда өлкөнүн ички дүң продукциясы адам башына $900 дал келген мамлекеттер кедей. Андан өйдө болгондор кирешеси ортодон ылдый, орто жана жогору болуп бөлүнгөн. Эң ылдыйкы топко Ооганстан, Камбоджа, Эфиопия, Гаити, Непал жана коңшу мамлекеттерден Тажикстан кирет. Кыргызстан бул тизмеде 23 жылдан бери турган болсо, акыркы 3 жылдагы экономиканын өсүшү менен андан жогорку тепкичтеги 50 мамлекеттин катарына кошулду. Ишкер